Урматтуу достор, биздин клиникада косметология бөлүмүндө жөн гана классикалык консультациядан да тышкары этти аппараттык диагностика бар. Бизде эки түр аппарат бар. Азыр болсо урматтуу кардар менен, сулуу айымыбыз менен ошо аппараттык диагностиканы көрсөтүп беребиз. Биринчи кардар бетин жууйт, андан кийин аппаратка жакын отуруп диагностика башталат. Биринчи бетин, анан капталынан, берки, наркы капталынан өткөрөт. Бул жерде ультрадобуш нурлары менен пигментация, тактар ар кандай, теридеги теринин рельефин, тырыктар, жана теринин атайын датчиги менен нымдуулугун текшертет. Аппарат болсо азыр алган данныйларын анализдеп чечим чыгарып атат. Наргиз, сиздин бетиңиз. Биринчи көңдөйчөлөрдү көрөбүз, поры. Бир аз көбүрөөк экен, бирок өтө көп эмес. Тери жаш болгондуктан кийин, чымыр болгондуктан кийин поралар, тери мындай пораларды жаап турат да, өтө көп пора жок. Жакшы. Майда буручтар дейт, бирок өтө аз. Бул тегерегинде сиздин күлгөн адатыңыз бар, анан беттин түзүлүшүнүн өзгөчөлүгүнөн вокруг рта деп берип атат, бирок өтө деле көп жок. Это просто особенность, да? И переносится. Кабакты түйгөн адатыңыз бар экен, барбы ошондой? Ушул жерден абайлашыңыз керек экен, да, келечекте. Пигментация, тактар, сепкилдер, пигментация бар экен. Күнгө каршы кремди колдонгула деп сунуштап атат аппарат. Теринин майлуулугун көрсөк болот бул аппарат менен. Териси өтө деле майлуу эмес экен, бир аз Т зонасы, мурун жагы, ээк жагы бир аз майлуураак. Теринин нымдуулугун көрсөк болот. Тери ооба нымдуулук аз экен, анан тери чөйүлчак эмес экен. Очень низкая упругая эластичность. Наргиза, силерге эртерээк теринин сапаты менен иштеш керек. Болбосо тери кийин бат картайсыңар. Биринчи брыли пайда болот, андан соң губной складка пайда болот. Ошон үчүн эластичность менен иштешиңер керек, жана нымдуулук менен иштешиңер керек. Терисин жакын алып көргөндө бети кандай рельефти көрсөк болот. Наргизанын териси жакшы рельеф, жаш тери, анан өзү мындай жылмакай келген тери экен да. Көбүнчө айымдарыкы териси мындай өңгүл бүдүрсүдүр болот да. Ошолорго биз көбүрөөк тазалагыла деп сунуштайбыз. Наргиза, силердин териңерде андай көйгөй жок. Бирок анча-мынча воспалительный сезгенүү элементтери бар. Бул сезгенүүнү дарылашыбыз керек. Мен ойлойм, бул көбүнчө жанагындай өнөкөт стресстен, көп ойлонуп, көп жанагындай негативдүү эмоциядан. Анткени силердин териңерде ошо майлуулук деле жок, рельеф деле жакшы, гиперкератоз деле өтө көп жок. Бирок көбүнчө бул ошо психогенный причиналар деп коет да. Бул данныйларды сактап коебуз. Силерге пилинг жасагандан кийин, андай мезотерапия, биоревитализация жасагандан кийин, анда беттеги безеткелер дарылагандан кийин дагы түшүп, дагы детально көрсөк болот, диагностика кылсак болот. Достор, дагы бир аппарат менен тартабыз. Ошо биздин консультацияга дагы бир аппарат менен изилдөө кирет. Бул дерматоскоп. Бул аппарат эмнени көрөт? Наргиз, сиздин териңизди азыр жакындан көрөбүз. Көрсөтүп койгойчу, доктор Эдай. Көрдүңөр, мына силердин териңер. Бул жерде теринин калыңдыгын көрсөк болот. Андай өлгөн эски клеткаларды көрсөк болот, гиперкератоз, мисалы мына мурдуңарда. Көрдүңөр, пораларды көрсөк болот, көңдөйчөлөр. Ачык, чоң-чоң көңдөйчө. Тазалоо керекпи же кереги жокпу? Ушудан билсек болот. Силерге керек тазалоо, Көрөсүз. Май бездеринин иштөөсүн көрсөк болот. Мына бул көп көсө терини чоңойткон аппарат. То есть мезотерапия жана башка процедуралар жасагандан кийин ошо кайра аппарат менен брыштын тереңдиги азайдыбы, мисалы ботокстон кийин азайдыбы, кээ бирөө келет, мына мен брышым кеткен жок деп, ошо брышты көрсөтүп берсек болот, ооба, до после кылып. Мезотерапия, биоревитализация, гиалуаль жана андай препараттарды алгандан кийин тери калыңыраак болуп калат, майда брыштар жазылат, капиллярлары азайып калат. Мисалы купероздочу көп капиллярлар болсо, бир курс дарылоодон кийин капиллярлар кадимкидей азайып калат. Экинчи линза бул аябай көпкө чоңойто турган линза. Мына көрүп атасыңар, мисалы ошол эле такты аябай терең көрсөк болот. Кан тамырлары да көрүнүп турат, көрдүңөрбү?
мына көрдүңбү? Мына май бездер. Май бездер тазалаш керек экен. Чачтын түйүнөн чыгат. Меңди көрсөк болот. Мына мең. И процедура чистка, тазалоодон кийин да кайра диагностика кылып, карап, пилингден кийин теринин абалын бир сыра көрсөк болот.